aldınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tarafına alıp kelgen taza şariat ulu kitapti siz qanday kabul aldınız? Ana Allah Taala ve aleynel hisab esepti bizge koy dedi. Esepti biz alamız dedi. Akıl verdik mi esepti alamız. Kimge akıl berbese andan esep albaydı Allah Taala. Kimge akıl berse sözsüz esebini alады Allah. Peygamberimizin ошол даватынын негизги максаты үч нерседе кеткен. Пайда жеткирүү, жакшылык каалоо, кайгы бөлүшүү. Бардык адамдарга жакшылык каалай бол. Колуңдан келишинче пайда жеткир бол. Өлгөнгө чейин пайда жеткир. Тилиң менен жеткиресиңби? Колуң менен жеткиресиңби? Акчаң менен жеткиресиңби? Кызматың менен жеткиресиңби? Билимиң менен жеткиресиңби? Эмнең менен жеткирсең жеткир. Бирок бир пайда ушундай болот. Ушу дүйнөгө гана чектелет да. Бир пайда түбөлүктүү ахиреттик пайда. Кийим кийгиздиң, курсагын тойгоздуң, улоого мингиздиң, үй салып бердиң, жылуулугун камсыздадың, кандай кажети болсо бүтүрдүң, дүнүйөнүкүндө бул дагы пайда, эске алынат бул дагы. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок бир пайда болот турганда, түбөлүктүү дозоктон кутулуп, бейишке киргизе турган пайда. Түбөлүктүү кордуктан, азаптан, түбөлүктүү кайгыдан, түбөлүктүү рахатка, түбөлүктүү неематка, түбөлүктүү бейпилдикке, түбөлүктүү неематтарга, сыйлыкка чыгара турган пайда. Ошон үчүн биз башкаларга дүйнө пайдасы менен биргеликте эле биз имандын пайдасын унутпайлы. Алланын өкүмдөрүнүн пайдасын унутпайлы. Пайгамбар ушу пайданы көздөгөн да. Ошон үчүн динибиз дават эң биринчиси жакшылык каалоодон башталат. Биз өзүбүздү адаттандыртайлы, көндүрөйлү, өзүбүздү мажбурлайлы, кыйнайлы, жакшылык каалагангачы, жамандык каалаган менен күрөшөйлү. Ой келет, пикир келет, жамандык каалагангачы, ал менен кармашайлы, согушайлы. Пайгамбарыбыз айткан, ким таң аттырса же кечкиртсе, Аллага жакшылык каалабай, Алланын китебине жакшылык каалабай, Алланын пайгамбарына жакшылык каалабай, мусулмандардын жетекчилерине жакшылык каалабай, жалпы мусулмандарга элине жакшылык каалабай. Ал бизден эмес деген. Ад-дин ан-насиха, дин деген жакшылык каалоо деди. 3 жолу айтты, угуп алгыла. Дин деген жакшылык каалоо, ад-дин ан-насиха, ад-дин ан-насиха, жакшылык каалоо. Лиман я Расулаллах. Кимге жакшылык каалоо деп сахабалар сураштылар. Пайгамбарыбыз лилля, Аллага жакшылык каалоо. Ва ли китабихи, Алланын китебине жакшылык каалоо. Ва ли расулихи, Алланын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга жакшылык каалоо. Ва ли аимматил муслимин, мусулмандардын жетекчилерине жакшылык каалоо. Ва амматил нас, адамдарга жалпы мусулмандар. Ва амматихим, жалпы мусулмандарга жакшылык каалоо. Аллага жакшылык каалоо мааниси Алланы бир деп билиң. Бар деп билиң. 24 саат мени карап турат деп билиң. Мени угуп турат, көзөмөлдөп турат, байкап турат. Жүрөгүмдө сырлардан кабардар. Мен жоктон бар кылган. Бардык неемат ошонун тарабынан келет. Эртеге мен Алланын алдына кайтып барамын. Анын шериги жок, теңдеши жок, окшошу жок. Ал бардык айыптан таза, кемчилдиксиз, айыпсыз. Жараткан Алла жаралганга окшош эмес, жараткылуучуга окшош эмес. Кудурети чексиз, райымы, мээрими чексиз, казынасы чексиз, илими чексиз, мээрими,
Öte kenen. Allah subhanahu wa ta'alaga жақсылық қалауның манisi мына Алланы bir деп білin. Жалғыз деп білin. Бардық айыптан таза деп білin. Алланың кітебіне жақсылық қалау, Құранға жақсылық. Құранға жақсылық қалайсыз ба сіз? Анда оқып атасыз ба? Құранға жақсылық қалауның манisi Құранды оқойлы. Мани берейлі, ой жүргізейлі. Құран ең тура жолды көрсетеді. Сіз диқаншы ба? Сіз бизнесмен бе? Сіз мұсафир? Сіз кімсіз өзі? Атасыз ба? Же ел башқарушы ба? Же баш ийүүчү? Сіз бір туған. Кімсіз өзіңіз айтыңыз, Құран сізге ең тура жолды көрсетеді. Атаға ең тура жол, енеге ең тура жол, бір туғандарға ең тура жол. Бизнесмендерге ең тура жол, бардығына ең тура жол Құран көрсетеді. Құран-ы Кәрімді оқу, манилеріне ой жүргізу, Алланың шақырығына құлақ салу, бұйрығын атқару, тыйғаннан тыйылу, насаатын қабыл алу. Құран. Құранға жақсылық қаласаңыз, Құран менен нұрланыңыз. Құран менен жақсылық қаласаңыз, Құран менен жашаңыз. Әрбір тамғасына сізге 10 сауап беріледі. Әрбір тамға, оқығаныңыздағы әрбір тамғаға уақытыңыз текке кетпейді. Құран жүректерді тазалайды. Ишенімдерді оңдойды. Ибадаттарды түздейді. Мүнөздерді қоздойды. Адамдың башын біріктіреді. Кішпейілге тәрбие қылады. Білімге тәрбие, батырлыққа, берешенділікке тәрбие қылады. Бізге чейінки илим, учурдағы, бізден кейінки илим бардығын Құранға қамтып қойған. Bir сөзмен айтқанда, Алла өзінің қалосын Құранға жайғаштырып қойған. Емне қалайды Аллада? Жуынғандың ең тура жолу, мурас бөлгөндүн ең тура жолу, тамақтың ең адалы ардың Құран. Құранға жақсылық қалсаң қалғандан. Құранға жақсылық қалған адам Құран оқиды. Құранның әлхамдулилля арабчасында үйренейлі, оқуйлы, хамдады қырғызчасы машалла. Орысша ким түшүнөм, жакшы түшүнөм дейт, кээ-бирлер англисче, кээ-бирлер өзбекче түшүнгөндөр бар, кээ-бирлер да башка тилче. Айырма жок, мейли, кайсы тилде сизге ыңгайлуу болсун. Окуйлу да ошо, окубай жашообуз өтүп бүтүп кетип калса кандай болот? Келдик, кеттик дүйнөдөн. Куран менен таанышпай эле, акыйкатты билбей эле кетип калабызбы? Жаратуучу эмне деп айтып атат, ошону укпай эле кетип калабызбы? Надандык болбойбу бул? Алланын элчисине жакшылык каалоо. Сиз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жакшылык каалайсызбы? Кантип жакшылык каалайсыз? Пайгамбардын сүннөтүн карманыңыз. Жолун жолдоңуз. Окшошуңуз. Ички дүйнөдөн дагы, сырткы дүйнөдөн дагы аракет кылайлы. Ушу чакырык аракетке. Сахабалар 100% ички сырткы дүйнөдөн окшошту, 100% Алланын жардамы түштү. 100% баары бактылуу болушту. Аз жашаганы, көп жашаганы, балалуу болгону, балалуу болбогону, баардыгы бактылуу болушту. Кулдардан бери. Бирөө бактысыз болгон жок сахабалардан. Бирөө бактысыз болгон жок. Кийими жыртык эле. Бирок эмне деген даража берди Алла Таала. Курсак ач эле, эмне деген сыпаттарды берди. Жырткычтык деген жок. Уятсыздык деген жок. Айванчылык деген жок. Шайтандап кеткени жок. Эмнеге жетишти алар? Пайгамбарыбызга саар кеч жакшылык каалаган мааниси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 24 саат жашоонун бизге жолдомосун берген, эрежесин берип койгон. Эртеменден тургандан тартып, жатканга чейин, кантип караганга чейин, кантип күлгөнгө чейин кайгынын адебин айтты. Сүйлөөнүн маданиятын айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бергенин алайлы, тыйгандан тыйлайлы.
Өзүбүздү пайгамбарыбызга окшотойлу. Пайгамбарыбыздын сөзүнө кулак салайлы. Пайгамбар айтты дегенде оң жак сол жакта карап отурбаң. Не деди экен мага деп. Мага эмне деди деп айтыңыз суроо. Пайгамбар мага эмне деди деп. Ошон үчүн иншалла бул жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү. Мусулман адам пайдалуу болот. Каерде болбосун. Зыян жеткирбейт. Мусулман адам дайыма оюнда жакшылык болот экен да. Жакшылыкты ойлойт экен. Ушу жакшылыкты бөлүшөйүн, жакшылыкты жайылтайын, жакшылык кылайын. Жамандык кылса да жакшылык. Пайгамбардык сылман ката. Ким үзсө, мамиле түзгүн. Ахсин иля ман аса илейк. Ким жамандык кылды, жакшылык кыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тәлим тарбияты. Фафу амман заламак. Ким зулумдук кылды, кечирип койду. Кыйын. Напсыга кыйын өтө. Бирок бул улуу адамдар гана кылат муну. Улуу даражалуулар кылат. Пайгамбарга жакындар кылат. Алланын чыныгы сүйкүмдүү пенделери кылат. Биз кичине нерсени кечире албайбыз. Жылдап жүрөгүбүзгө сактап жүрө беребиз. Канча адам ошо менен өтүп кете берет дүйнөдөн. Кек жок. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. O Rabbimiz bizdi geçirgin. Bizde murda iman менен өткөн адамдардын бардыгын geçirgin. Биздин жүрөгүбүздө имандууларга кек калтырбагын. Өч, жаман каалоо калтырбагын. Гил. Куранда Алла Таала дуа үйрөтүп атат. Напсы менен күрөшүү бул. Үчүнчүсү кайгы бөлүшүү. Аллах. Бирөөнүн башына кыйынчылык жетсе, мусулман биз сүйүнбөйбүз. Мусулман калкы сүйүнбөйт. Өзүн ордуна коюп көрөт сразу. Бирөө ооруп калды, бирөө өлүп калды, кыйналып калды, башына сыноо түштү, авария болду, жаракат тапты, операция болуп атат. Кандай болбосун, мусулман адам ага сүйүнбөйт. Ага кайгырат. Ага көңүл айтат. Кайгысын бөлүшөт. Динибиздин өзү принциби ушул. Максаты ушул. Будан чыксак уже дин жок да, дин эмес да ал. Ислам дин дегенди түшүнүп алайлы да. Жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү бүттү. Кайгы бөлүшүү. Ошон үчүн бирөөнүн башына мусибат түшүп калса, барып туруп кайгысын бөлүшөйлү. Кайгысын бөлүшөйлү. Көңүл айтайлы. Көңүл айтайлы. Сабыр кылыңыз. Гайрат кылыңыз. Жалгыз эмессиз. Аллахым карап турат. Ар бир нерсенин данышмандыгы менен кылат. Жараткан жөн кылбайт. Келдик, биз деле кетебиз. Эч ким калмайт биякта. Bunun артында bir жакшылык бар. Күнөөлөр кечирилет, дуалар кабыл болот, Аллага жакындайсыз. Жаман нерселер кетет бардыгы, тазаланат. Сабыр кылып, Аллага таан берип, тагдырга таан берип, Алла разы болот. Дейиш берет, даража берет Алла Таала. Көңүл айтуу. Дүйнөгө келдик өзү кетиш үчүн да. Калып калыш үчүнбү? Ошого даярданган акылдуу. Даярды көрбөй дүйнөдөн кетип калган өтө чоң зыянга тартат. Өтө чоң зыянда. Пайгамбар ошолорду акылдуу деп айткан. Али кайис.
Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Дайым өзін есептеп жүріп, өлгөндөн кийинки боло турганга даярданып, ошолор үчүн амал кылат. Мен жакшы сүйлөгөнүм, бул дүйнөдө пайдасы аз эле тиет. Кабырда пайдасы тиет. Ахиретте, пилсиратта пайдасы тиет. Өлгөндөн кийинки амалдар. Садака бергени бул дүйнөдө пайдасы кичинекей эле. Мүмкүн бир аз канча адамдар мактайт да сеничи. Же болбосо бир эки адамдын кажети күтөт. Өлгөндөн кийин пайдасын көрөсүң муну. Ана ошо түбөлүктү анан Алла Таала маны көрсөтөт. Ошон үчүн биз баарыбыз мээбизге отургузайлы. Менин динимдин дааваты, ислам диним, менин диним. Даават, менин даават, меники. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динди үйрөттү. 23 жыл ислам динге чакырды. Даават кылды. Ошо дааваттын негизги фундаменти, максаты, принциби, ураны үчөө. Жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү. Бүгүнкү темабыз дагы савабу ман азза мусабан. Башына кайгы түшкөн адамга көңүл айтуунун сабабы. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деген: "Ман азза мусабан фалаху мислу ажрихи." Термизи риваят келтирет, имам Термизи рахимахулла. Ким кайгыга баткан адамды көңүл айтса, кайгыга баткан адам канча сооп алса, ошончо сооп алат дейт. Кайгыга баткан адам канча сооп тапса, кайгысында ошончо сооп табат. Неематка шүгүр кылганга Алла Таала көбөйтүп берем деген. Бирок сыноого сабыр кылганга Алла мен бергемин деген. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде силер менин неематыма шүгүр кылсаңар, көбөйтүп берем деп атат да, көбөйтүп берем. Эгерде сабыр болсочу, инналлаха ма'ас-сабирин. Алла Таала сабыр кылуучулар менен биргемин дейт. Иннама юваффас-сабирун ажрахум бигайри хисаб. Көбөйтүп берем деген бул жерде жер жок, бу жерде эмне? Эсеби жок, сооп берилет дейт. Иннама юваффас-сабирун ажрахум бигайри хисаб. Сабырдууларга бериле турган сооптун эсеби жок деп Алла айтып атат. Кайсы периште, кайсы инсан эсептейт буну? Алла эсеби жок деп атса, ким эсептей алат буну? Сабырга кыйынчылык келип калганда сабыр кыла турган болсо, ага бериле турган сооп жакшылыкка берилгендеги шүгүрдөн андан эселеп көп да. Бирок ошого сиз кайгысын бөлүшүп, жакшы сөз айтып койсоңуз, көңүл айтып койсоңуз, сизге тигинин башына түшкөн, мусибат түшкөн адамга канча сооп берилсе, ошончо сооп берилет. Ибн Мажада риваят келет. Амр ибн Хазамдан разияллаху анху пайгамбарыбыз айтат: "Ма мин абдин муъминин юаззи ахаху би мусибатин илля касаху Аллаху мин хулалил карама яумил қияма." Кимде ким бир мусулман пендеге кайгысын бөлүшүп, көңүл айтып кое турган болсо, башына жеткен кайгыгачы Алла ага кыямат күнү сый кийими менен сыйлайт экен. Сый кийим кийгизет экен буга. Сый кийим кийгизет экен. Имам Термизи башка риваятта Абу Бурдадан риваят келтиргенде хадисте пайгамбарыбыз айткан мындай: "Ман азза сакла кусия бурдан фил жанна." Бейиштен кийим кийгизгенди барды келди. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man azza hazinan." Kim kayga batkanga göngül aytıp koysa, albasahullahu taqwa. Allah'a takvanın giyimin giygizet. Ve salla ala ruhihi fil arvah. Ruhlarda anın canını Allah Teala özgöçö rahimduluğun ciberet. Ve man azza musaban kasahullahu hullatayn min hulalil cennet la taqumu lahumad dunya. Kim kayga batkan adamın kaygısını bölüşüp göngül aytıp koysa, Allah'a
бейіштің киімдерінен 2 киім кигізет. Ал бейіштің киімінің қандай киім болды екен, басы қанша болды екен. Аз біз баға қызығамыз ғой. Теген шапкасы қанша, теген футболкасы қанша, теген мұнша қанша деп. Айтады, бүткіл дүние аның басына тұрып айтты. Бейіштің бағы. Беріле тұрған киім бар ғой. Бүткіл дүниені бардық байлығын, алтынын топтап, миллиард долларыма топтасаң, аның басына тұрып айтты. Кен келіп айткен. Ла тақум, пайғамбар айтқан, ла тақум лахумад дүния дейді. Савабы ма яқул, ман мата лаху майетун. Кім жақынын жоғатса, ата-енесі, біле бала чақа, бір туғаны да, кімдер болса да, жақынын жоғатса. Ошол айта тұрған сөзіне беріле тұрған соғып. Қайсы сөзді айтса соғып беріледі, қайсы сөзді айтса азап беріледі. Бұндай дағы бар да. Қайсы сөзді айтса Алла разы болады, ақырет құрылады, өліке де пайда болады, өзіне де пайда болады. Қайсы сөзді сөйлесе, өліке де зиян, өзіне де зиян. Егер де өлік осият қылып кеткен болса, анда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты да. Bir adam өле тұрған болса, туғандар, өзінің естегенде Ибрахим деген баласы өтіп кетті. Пайғамбарымыздың. Анан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аны жерге беріп атып, сахабаларда бар еле көзіне жаш алып, көзінен жаш ағып атты да. Анан сахабалар айтты, я Расулаллах, сіз бізді өзі тиясыз ғой, өзіңіз елеп атасыз ғой деді. Пайғамбар айтты, жоқ деді. Жүрек қайғырат, көзден жаш ағат деді. Ибрахим, сен менен біз қоштасып қайғыдабыз деді. Көзден жаш ағат деді. Жүрек қайғырат деді. Мен тыйғаным деді. Киімін айырып, чачын жұлып, өзін бетіне чағып, есі оғып, Аллахның тағдырына шек келтірген сөздер менен, жаман сөздер, сабыр қылып, Алла Тағаланың зикірін қылып тұрыш керек екен да. Ерте алып кетті, қой отырбай беле. Арғанда кеде онда оқып қаласың, шында жаман сөздер шығып кетеді. Аллаға наразы болып, анын и так эле бираздан кийин аргасы баары эле сабыр кылат. Ошон үчүн иншалла сөздү дагы этиятташыбыз керек. Алланын тагдырына. Шу мажа эмне дейт дагы, эрте келди, кеч келди, ар нерсенин бардыгы. Алла Тааланын алхамдулилля анын буйругу бар. Сени карап, сен менен кеңешип чечилбейт ал. Сени сурап чечпейт аны. Кимди качан алып кетет, кандай алып кетет. Сизди бу дүйнөгө алып келип атканда сизден кеңеш сурады беле же? Эмне үчүн сизди алып кетип атканда кеңеш сураш керек сизден? Ал өзү билет, өзү алып келди. Мына өңдү берип атканда сиз менен кеңешти беле же? Сени көзүң мындай кылайынбы? Кандай дейсиң? Мына көзгөнү карап койсоң, мурдуң мындай кылайынбы? Отур деп элешет. Ал өзү яхлуку ма яша ва яхтар. Эмнени кааласа жаратат, кимди кааласа тандайт Алла. Канча кааласа өмүр берет, канча кааласа рызкы берет, качан кааласа алып кетет. Сиздин биздин колубузда бул нерсе жок турган. Жүрөктү соктура турган биздин чөнтөгүбүздө аппарат жок. Ошон үчүн да тагдыр анакей. Не деді бу жерде? Эгерде ким бирөө эми жаман айтпай жакшы жок турган. Ар бирибиздин башыбызда бар нерсе. Дайыма жакшы боло бербейт, билип коюң. Ошондой эле кичине азыр сынок атып, иши жүрүшпөй, ооруп, дайыма жаман дагы боло бербейт. Сиз да чөкпөң. Караңгы бар, кетет караңгы бул. Күндүн чыга турган сааты бар. Келет ал. Түрө бербейт мына караңгы. Жарыкта дайыма түрө бербейт жаркырап сиздин башыңызда. Жаман, жакшы куушкан. Ажал менен ырыскы инсанды кууп жүрөт. Ажал менен ырыскы. Ырыскы биздин аркабыздан кууп жүрөт бизди. Биз азыр аны куу аракет кылып, ажал экөө тең. Бирок ырыскы түгөнгөндө ажал басса калат, бүттү.
İzdеп жүрөт ал. Bir ağam aytқан екен. Біреуінің сақалына ақ түсті. Өлім перішесі уже іздегенге баштап тұрды. İzdegенде баштап тұрды. Атағаны көбінше ең пайғамбар айтты, мен үмметімнің өмірін ортасы 60-70 жыл деді. Атақаға чейін андан кейін өткендер азырақ, но основной ушунда деді. Шөші иншалла, туғандар, мынаке. Не деп айтыш керек екен? Алла үйретіп отыр. Алладина ида асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Улайка алейхим салаватун мин раббихим ва рахма ва улайка хумул мухтадун. Кімдің башына қайғы келсе, алар ушындайлар, алар айтышат екен не деп? Инна лиллахи дегені, әлбетте біз шек күмәнсіз Аллаға тағындықпыз. Ва инна илайхи ражиун, жана біз сөзсіз Аллаға қайтучубыз. Біз Аллаға тағындықпыз. Ол азыр өлген киши емес. Сіздің атаңыз емес, сіздің апаңыз емес, сіздің бір туған бала чағаңыз емес, біз емес. Бардығыз Аллаға тағындықпыз. Аллаға қайтамыз. Шonun için қачан башқа мусибат түссе, ушуну айтыш керек. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Айтыңызшы. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Бұл жөн эле адам өлгөндө эле эмес. Ооруганда деле, кыжалат болгондо деле, сөйте чыгып калганда деле, чалынып кеткенде деле, бир нерсени жоготкондо деле. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Алла Таала Кур'анда өзү ушул аяттын башында мындай дейт да. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz sözsüz sizleri sınayız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Göğümez. Biraz korkunç mene. Biraz sizlerge korku veriyor, sınap görüyor. Korku vergende sen kayak kaçasın. Sen şu korku vergende şu korku kayaktan geldi. Biraz korku men. Şey minel khawf vel ju' biraz açıkçılık menen sınayız sizlerdi. Şimdi açıkçılık. Ve naqs minel amwal mal mülkünü azayıp sınayız. Vel anfus canыңарды azayıp sanayız. Uğrumuzda kança kişi var le? 100 mü? Az kança olup kalır? Azayıp, biraz azayıp sanayız. Tuğanlarımız kança olmuş? Azayıp sanayız, biraz azayıp ağız. Mal mülkün gördün, can dinin gördün, astamarat, mömö cemişlerin yerden, azayıp ağız. Allah aytadi, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sabır kılıçlarga kuşkavar aytып. Sabır kılıçlar kimdir? اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ Алар ушундай адамдар качан алардын башына кайгы келсе, азыркындай сыноо, коркунуч, бираз ачарчылык, жокчулук, иш жүрүшпөй, мал мүлк азайып, жан дүйнө азайып, мал дүйнө азайып, өмө жемиш азайса, алар билет, инна лилла, ар биринде айтат. Биз Аллага таандыкпыз, Аллага кайтуучубуз. Аллага таан, булар эле эмес, биз Аллага таандыкпыз. Ошондойлорго кушкабар айтыңыз. Не деп? Аларга робулардын тарабынан райымдуулук бар. Өзгөчө жараткан Алла субхана ва тааланын тарабынан улаика алейхим салават. Алла тааланын тарабынан өзгөчө райымдуулук. Ва рахма, рахмат. Аларга мейримдүүлүгү бар. Ва улаика хумул мухтадун. Мына ушулар туура жолдогулар дейт. Табаранидин риваятында келет Ибн Аббас разияллаху анхумадан ушул аятты тууралуу мындай деп айткан экен. Алла Таала кабар берген. Момун адам качан Алланын буйругуна баш ийсе, жана инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деп кайгынын учурунда айтса, Алла ага 3 жакшылык жазат. Биринчиси Алланын тарабынан салават, экинчиси рахмат, үчүнчүсү туура жол табуусу. Демек Алла Тааланын тарабынан ошо кишиге өзгөчө жаман караңгылыктан чыгаруусу берилет да.
Allah'ın salavati o şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men istarja'a inde musiba, indel musiba. Cebarallahu musibatahu ve ahsan uqbahu ve ceallahu halafan yardahu." Kim kaygı uçurunda inna lillahi ve inna ileyhi raciun de aytsa, Allah anın kaygısını bütöйт. Akıbetin çıraylı kılat. Jana al razı bolgon артынан орынбасар калтырат. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "U'tiyat ummati şey'en lam tu'tahu ummatun minel umam indel musiba inna lillahi ve inna ileyhi raciun." Menin ümmetime uşunday nerse berilgen, bul ümmetten murunku ümmetlerin birine daha berilgen emes eken. Kaygı uçurunda inna lillahi ve inna ileyhi raciun degen söz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine kadar berilgen. Başkalarga berilgen emes bu. Adamdığa başına orsanız açkanda aytыңыз. Kişinin mömö jemiş, jumuş, kanday gana bolбосун, den соолугуңузга байланыштуу, kanday жакындарыңызга байланыштуу. Сразу ne deyiz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Öğrenip aldık. Bir hadiste Peygamber aytat: "Man usiba bi musibatin fadakara musibatahu fa ahdasa istirja'an ve in taqadama ahduha kataballahu lehu minel ecr mislehu yevma usiba." Allah. Nar qaratın tuğan. Soğuk ala turgan kimge bir musibat jetse deydi da, kaygı jetse başına. Keyin oşo musibatın estese. Jana inna lillahi ve inna ileyhi raciun dep жаңылап koysa. Oşol musibat bolgonuna көп жыл өтүп кетсе дагы да. Кадим мурда болгон болсо дагы. Allah ага oşo musibat gelgen gündey soğuk жазат берет. Misal, atаңыздын өтүп кеткенине 10 жыл болду. Канча болду? 10 жыл. Башыңызга кайгы келген да. Хорошо? Атаңыздын өтүп кеткенине 10 жыл болду. Башыңызга кайгы келген да. Кийин эми 10 жылдан кийин сиз эстедиңиz дагы инна лиллахи ва инна илейхи раджиун дедиңиз. Ошо кайгы келгенде Алла сизге канча сооп берди эле? Азыр да ошончо берет дейт да. Түшүндүңүзбү? Bir ооруп калдыңыз эле 20 жыл мурда. 20 жыл мурда оорудуңуз эле, ошону эстедиңиз. Эми азыр сиз ошо эстеген ооруңузду эстеп туруп инна лиллахи ва инна илейхи раджиун десеңиз, ошо ооруганда Алла Таалам канча сооп берди эле? Азыр ошончо сооп берди, дагы ошончо сооп берди. Демек, өткөн бир башта өткөн жамандыктар эске келсе, инна лиллахи ve inna ileyhi raciun da hiç keleydi. Çünkü oldu? Aytınız şuna? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kanda tamam. Koronavirüste. Ya pandemiyada. Geldi misal. İstemiyorsunuz abi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Oşunca soğukta olsun. Bu rivayet İbn-i Mace'de. Fatima binti Hüseyin an abiha dan rivayet Hüseyin radıyallahu anh'ın kızı Fatima'dan al atasından. Abu Musa radıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti: "İza mata veladul abd qala Allahu li malaikatihi qabastu velad abdi fe yaqulu na'am fe yaqulu qabattu thamaratu fuadihi fe yaqulu na'am fe yaqulu mada qala abdi fe yaqulu hamidak wastarja'a fe yaqulu Allah Teala ubnu li abdi baytan fil cennet وسموه بيت الحمد رواه الترمذي." Allah akbar. Emgeyde ушундай болуп бараткан туганда анча-мынча адамдардын балдары, жаш балдары, Алла Таала алып кетет. Жаш өтүп кетет. 1 жашар, 2 жашар, 3 жашар, 5 жашар, 10 жашар. Пендемдин баласы өлгөндө дейт. Алла Таала периштелерге айтканда, "Силер мен пендемдин баласынын жанына алдыңар" дейт. Алар айтышат экен, "Ооба" дейт. "Силер ошол пенденин жүрөгүндөгү мөмөсүн тартып алдыңар" дейт. Алар айтат экен, "Ооба" дейт. Алла айтат экен, "Пендем не деди ошондо" дейт.
Алар айтат экен: "Алхамдулилlah, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун" деп айтышты. Ушунусуна дагы Аллага мактоо болсун. Баарыбыз Аллага таандыкпыз. Жана баарыбыз ага кайтуучубуз. Ушу сөздү айтты. Алла айтат экен: "Ошо пендем үчүн бейиште бир кан сарай куруп койгула. Атын Байтул Хамд, мактоо кан сарай деп коюп койгула" дейт, атап койгула дейт. Эми биздин колубузда бая башында айткандай, эч кимге жашоо бере албайт туган. Сиз бир да адамга жашоо бере албайсыз. Мен эч кимге жашоо бере албайм. Эч кимге жашоо бере албайт. Даже эч ким өзүнө жашоо бере албайт. Бирөө тиякта турсун, ал узакта. Сиз өзүңүзгө жашоо бере албайсыз. Ойлобоңуз. Мен өзүм жашоо бере берем депчи. Жок. Жашоо Алла берет. Күн сайын жаңыдан берет. Күн сайын жаңыдан берет, унутпайлы. Күн сайын жашоо жаңыланып келет. Күн сайын Алланын неаматтары дагы жаңыланып турат, Алланын өкүм, буйруктары да жаңыланып турат. Ошон үчүн неаматтарын шүгүр менен күтүп, буйруктарын баш ийүү менен күтүп туруу мынакей инсандын мойнундагы милдети. Мынакей бала өтүп кетти. Алла Таала ошондо дагы инна лиллахи ва инна илайхи ражиун, алхамдулилlah дей турган болсо, Байтул Хамд, ошол кан сарайдын аты Байтул Хамд деген болот. Балагатка чейин өтүп кеткендер, эртеге кыямат күнү ата энеси шапаат кылат булар. Ата энеси кандайдыр бир күнөөнүн себебинен дозокко кете турган болуп калса, ошол балагатка чейинки балдар ата энесинин этегин кармайт экен. Я Алла, бизди ушулар менен чогуу дозокко азапта, же менин шапаатымды кабыл кыл да, буларды мен менен бейишке чыгам. Алардын шапааты кабыл экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы, бардык пайгамбарлардын пайгамбары, бүткүл ааламдын ырайымы. 3 баласын тең өз колу менен койду. Кандай деген сабырдын тоосу. Умму Салама деген энебиз бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга турмушка чыккан. Ушул энебиз айтат, пайгамбарыбыз айткан, кимдин башына, кайсы пендеге bir kaygı gelip Allah aytsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumma ajurni fi musibati ve khlifli hayran minha. Barız Allah'a taandыкпыз, jana barız Allah'a kaytучубуз. Ya Allah, uşu kaygımda bana soğup ver, jana bundan dağı artınan jakşı kılıp berdi. Bunun arkasından orunbasar kılıp, andan da jakşırak berdi. Dep aytkan deydi da. Uşunday dese Allah Taalaga kaygısında soğup beredi eken. Vahlafa lahu hayra minha, andan da jakşırak dersesin Allah Taala anın artынан beredi eken. Эми бул энебиz Абу Салама деген жолдош өтүп кетет да. Эми өзү айтып калат, Абу Саламага эч ким жетпейт да, ал өтө мыкты киши болгондо. Мына сөз айткан, андан жакшырагын бер деген дуа болот да. Пайгамбарыбызга турмушка чыгып атпайбы бул? Субханалла. Пайгамбар турмушка чыгып алды. Өлүктү гусул кылуу, кепиндөө, кабыр казуу Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ушуну сообу. Угуп алайлыбы? Аркадан бакча жакында отуруп койсоң, чачырабай. Талап менен жакын отурсаң жакшы болот да, келиңиздер. Канча жакын болсок, жүрөктөр жакындай. Узагырактан сөз барып, кулактан барып, жүрөккө жакыныраактан кире калса жакшы да. Кандай экен? Өлүктү жуугандын сообу, кепиндегендин сообу, кабыр казгандын сообу. Мына пайгамбарыбыз не деди? Ар биздин башыбызда бар. Ибн Мажада риваят келет, Хазрет Али разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтат: "Ман гасала майита", ким өлүктү жууса, ва каффанаху, кепин десе, ва ханнатаху, ага ошо хунут деп атыр бар.
сажда кылган жерлерине атыр сипсе. Ва хамалаху, аны көтөрсө. Ва салла алейхи, ага жаназасын окуса. Ва лам юши алейхи мараа. Эмнени көрсө өлүктү жууганда ошону сыртка жайбаса, айтпаса. Кээде өлүк адам озук ишип калат, бир көз ачылып калат, өңү карайып кетет, ар кандай болуп калат. Ошону сыртка айтпа. Не кылба? Өлүктү жуугандан кийин адеби ушундай угуп алыңыз. Биздин динибиз укуктун дини. Менин дин экен? Укук дин. Алланын акысы бар. Пенделердин акысы бар. Пенделердин, тирүүлөрдүн дагы акысы бар, өлүктөрдүн дагы акысы бар. Адамдардын дагы акысы бар, айвандардын дагы акысы бар. Ислам дини ушу укукту сакташ үчүн келген. Азыр айтып атпайбы, укукту сакташ керек деп, оондо кыйкырып, угасыңарбы? Аялдардын укугу тебеленип атат. Кембагалдардын укугу тебеленип атат. Пайгамбарлар келген укукту сакташ үчүн. Силер кечээ түзгөн болсоңор комитетиңерди, биздин динибиз 14 кылымдан бери укук сакташ боюнча келип атабыз. Ар бир адамдын укугун сакташ үчүн ислам дини ар бир адамдын укугун сактайт. Тирүүнүн эмес, өлүктүкүн дагы сактайт. Мынаны айтмакчымын да. Мына өлгөн адамдын дагы акысы, аны жуугандан кийин айыбын көрүп калсаңыз, сыртка чыгып айтпаңыз. Анын акысы. Түшүндүңүзбү? Айтылган башында айткандай, бир жак ишип калды, өңү карайып кетти, бир көз башкача болуп калды. Ар кандай. Кээ бир адамдарда жаштырып, чачка аппак болуп кетет. Ар кандай да. Ошон үчүн карап туруп, пайгамбарыбыз айтып атат, саллаллаху алейхи ва саллям, ким өлүк жууса, кепиндесе, атырдап койсо, көтөрүп алып барып жаназасын окуса, жана сыртка айыбын айтпаса. Түшүндүңбү? Ушуларды кылса не болот экен? Хаража мин хатиятихи мисла ма валадат уммуху. Энеси бүгүн төрөгөн нарсери таптаза болот дейт күнөөсү. Энеси бүгүн төрөгөн баладай. Күнөөдөн ушундай таза болуп чыгат дейт. Өлүк жуусаңыз күнөөңүз кечирилет. Кепиндесеңиз күнөөңүз кечирилет. Жаназасын окусаңыз күнөөңүз кечирилет. Имам Ахмад риваят келтирет, Айша энебизден, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман гасала майитан фаадда фихи ал-амана." Ким өлүктү жууп, аманатын берсе, аманаты кандай? "Валам юфши алейхи ма якуну минху." Ким жана анын эмесин, айыбын айтып жайбаса, хаража мин зунубихи ка яум валадату уммуху. Энеси төрөгөн күндөй бул күнөөдөн таптаза болуп чыгат. Абу Умамадан риваят келтирет, пайгамбарыбыз айтат: "Ман гасала майитан факатама алейхи." Ким өлүктү жууп, айыбын жашырса, макулбу? Тахарахуллаху мин зунубихи. Алла аны күнөөлөрдөн тазалайт. Фа ин каффанаху, эгерде кепиндесе, касахуллаху мин ас-сундус. Алла бейиштин сундус деген жибектен жасалган кийимин кийгизет. Ким кепин кийгизсе өлүккө, Алла ага бейиштен сундустан кийгизет. Сундус дегени кандай экен? Жибектен. Анын баасы дүйнөнүн бардык байлыгы ага тең келбейт да. Сундус. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мынакей азыркындай: "Ман гасала майитан", ким өлүктү жууса, факатама алейх, Алла жана анын айыбын жашырса. Айыбы деген не болду азыр? Кээ бир өлүктөр азыркында айткандай, кичине көзү башы, кулагы, мурду башы өзгөрүп кетет. Чүнкү кыйшыйып калат. Бир көзү ачылып, экинчиси жабылбай калат, экөө тең чекчейип калат, ээги түшүп калат, өңү карайып кетет. Кысасы айтканда, кандайдыр бир ушундай бир өзгөрүп кеткен болсо, ошол сыртка чыгып айтпаш керек да. Эч кимге айтпаш керек. Ошол жерде калыш керек, бүттү. Кепиндеп, бети башын жаап, эшикке алып чыгып, жаназа окуп, анан алып барып коюш керек. Ошо? Ошондо жашырса деп атат. Өлүктү жууду, жашырды дейт пайгамбарыбыз. Так, гафараллаху лаху 40 марра, Алла аны 40 жолу кечирет дейт. Канча жолу? 40 жолу Алла кечирет. Оман каффана майитан, эгерде ким кепин кийсе өлүккө,
Касахуллаху мин сундусин вастабрахил жанна. Алла Таала ага бейіштен жібек киімдерден кигізеді. Оман хафара маййтан лимайитин қабран фаажаннаху фихи ажраллаху лаху минал ажр ка ажри масканин асканаху иля яумин қияма. Раваху табарани би иснадин риджалуху риджалу сахих. Аллаху акбар. Сахих хадис. Абу Рафи разияллаху анхудан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ким өлікті жуса, жананың айыбын жашырса, Алла аға аны 40 жолы кечіреді. Жана ким өлікті кепіндесе, Алла Таала аға бейіштен сундус, истабрақ деген жібектен киімін кигізеді. Ким өлікке қабыр қазса, жана аны аға жайғаштырса, фаажаннаху фи дегені қабырды қазып қойған жоқ. Қабыр қазғаннан кейін қабырға қойды. Жүті қойса, Алла Таала аға қанша сауап жазып береді айтайын ба? Қиямат күнге чейін аға үй салып берген соны жазып бересің. Алла Таала ажраллаху лаху минал ажр. Алла Таала аға жүргізеді сауапты ушунчалық ка ажри маскан. Үйдің сауабын. Асканаху иля яумин қияма. Сіз біреуге қиямат күнге чейін үй салып беріп қойсаңыз, қанша сауап аласыз? Құдды ошончо сауап береді екен Алла Таала. Туғандар, машалла, қабыр қазып, ішіне қойыш керек екен да. Не қылыш керек екен? Мына іштерді қылыш керек екен. Өлік жуыш керек екен. Айыбын жашырыш керек екен. Кепін киіш керек екен. Бұлар өзінше кетті. Еми өлікке қабыр қазса. Жана аға кіргізіп жайғаштырса. Қабырды да қазды. Өлікті алып барып жайғаштырып қойды ерге. Аға Алла субханаху ва таала қанша сауап береткен? Ошоға үй салып бергендей сауап береді. Қиямат күнге чейін аны жайғаштырдыңыз ғой бір үйге. Ошондой сауап береді. Айтып мындай. Ка ажри масканин асканаху иля яумин қияма. Қиямат күнге чейін жайғаштырған bir үйге машалла үй салып кіргізіп қойдыңыз, ошондой сауап аласыз. Өлік жуғанға қачпаш керек. Қорықпош керек. Ертең біздің денебізді да жуй тұрған күн келеді. Келбейбі? Ошон үчүн кармап койгондо койгош керек. Аны өзүнө жатага барып жатып алсын бу. Сиз биз тирүүлөр барып туруп коюп болсо, аны ошондо өзү барып жатып алып аны. Коюшубуз керек да. Ошо бул дин бул. Ислам дини мынандай. Жууп, айыбын айтпай. Карачы ошого кийгизген кепиниңизге да Алла Таала канча сауап берип пайгамбарыбыз айтты. Çünkü biri егерде өлүп калса, кепини жок болсо, сразу кепини мен алып келем dedi. Кепинин акчасын мен берейинчи, мен алып келейин. Мен кийгизип коеюнчу кепини. Мен кийгизип коеюн, Алла Таала сизге эмне кийгизет мына? Болот экен да. Талашыш керек. Давай, кепин менден деп коеюн. Тияк бияктарын эме алды. Кабыр казгандар акчага дебей барып жөндөрүнө казып тияк бияктан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Зурул кубур тадаккар бихал ахира вагсил маута фа инна муалати жасадин хавин мауидатан балига ва салли аля джанайз лаалла далика يحزنك فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير رواه الحاكم. Қабырлар зиярат қылып тұрғыла. Ақыретте істеп тұрасыңдар. Өліктерді жуып тұрғыла. Бұл өте ұқмыш насаат. Себеп дегенде ошол өлікті жуып, аралашып, жөнөкөй ушундай бир кыймылдап алган дене менен bundan өткөн баян жок. Bundan өткөн насаат жок. Бул тили жок дааватчы да бул. Адамга ушунчалык насаат айтып коет тиякта.
1 saat 2 saat лекцияң бияқта тұрады. Жөн эле мынтип эле мээге куюп коет. Жаназаны окуп алат. Аллаху акбар. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Kim janazаны okusa te gömgөнгө чейин Allah Taala ağa 3 qirat sevap beredi. Al qirat minha a'zamu min jabal Uhud. Bir qiratı olsa Uhud toğusundan çoğurak deydi. Bir hadislerde eko gelir. Kim janaza okusa bir qirat sevap aladi. Бардық адамдарға айтайын. Жаназаға барып, қират алып қалыш керек та. Шақырса деле, шақырбаса деле, танысаң деле, таныбасаң деле, жаназа сразу тұрып бар. Bir қират сауап аласың. Bir қираты қанша екен? Ухуд тоосунан чоңыраак. Эгерде көмгөнгө чейин катышсаң, убактың болсо, топурак таштаганга чейин бара алсаң, анда 2 қират. Bir қираттын сообу Ухуд тоосунан чоң болуп атат. 2 қират 2 Ухуд тоосунан чоң. Мына жерде азыр айтып атканы 3 қират деген хадисте да келет экен да. Табарани деген 3 қират деп. Эгерде сиз ишиңиз зарыл болсо, жумуш бар, сапарыңыз бар, жана башка, анда ушу өлүк ээсинен уруксат сурап коюш керек. Мен көргө чейин бара албайм, кичине шашып аттым эле, жумуштарым бар эле, сапарым бар эле, чогулуш бар эле деп, өлүк ээсинен сурап кетип калат. Сурабай кетип калган макруh дейт бизде. Буга чейинки сабакта айттык эле. Адам өлүп калса, канча сапка туруш керек? 100 киши болса, шапааты кабыл. Кийин 40 киши болса, шапааты кабыл. Кийин 7 киши, аты 7 эмес, 3 сап болса деп, эсерде. Ана 3 сапта тургузганды 7 кишини кандай кылдыгын эсерде? Калдыңар дейм. Имам турат, аркасынан 3 киши, аркасынан 2 киши, аркасынан 1 киши. Канча киши болду? 7. Имам менен эгерде жаназага 7 эле киши боло турган болсо, анда мындай туруш керек. Имам турат, аркасынан 3 турат, 1-чи сапта. 2-чи сапта 2 турат. 3-чи сапта 1 турат. Пайгамбар айтат, кайсы өлүккө 3 сап тура турган болсо, макулу, ошолор Алла Тааладан сураса, я Алла ушунун күнөөсүн кечирсе, Алла кечире берет. Бул эң минимумга келип калдыгын айтат. Айз алхамдулилlah, жаназага канча көп адам катышса, ошончо жакшы болот. Жаназага канча адам көп катышса, ошончолук жакшы болот. Өлүккө дагы, тирүүлөргө дагы. Эки тараптуу да, двойной да бул. Ман кафала ятиман ау армала адаллаху Аллаху фи зиллихи ва адхалахул жанна. Kim bir жетимди кепилдикке алса, bir жесирди кепилдикке алса, Алла Таала өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн, Алла Субхана ва Таала өзүнүн райымынын көлөкөсүнөн көлөкөлөтөт аны, көлөкөлөйт, жана аны бейишке киргизет. Эми муну кепилдикке алса дегени, ошонун машаалла канча муктаждыгы бар, канча зарылчылыгы бар. Ошону сиз жоопкерчилигиңизге алгансыз да. Bir жетим диyor. Bir жесир. Күйөөсү өлүп калган. Акча таап, бага турган күйөөсү өлүп калган. Ишенем каяка барып урунуп акча таабыз дейт. А сиз машаалла мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондо машаалла карап койгон болсоңуз. Албетте аялыңыз аркылуу акча бериңиз. Өзүңүз түздөн түз эмес. Эжеңиз, карындашыңыз, жоксо бере турган анын баласы болсо, же мындай эме. Түздөн түз мындай намахрам менен түздөн түз связь болуп калбасын дейт. Савабу ман мата гарибан. Ким жоочун болуп өлүп калса, анын сообу кандай? Башка жерде, бөтөн жерде. Москвада өлүп калды. Биздин жарандар. Европада өлүп калды, Америкада өлүп калды, Кубада өлүп калды. Эсибизде бар да эми, дүйнөдө ар кандай да, Турцияда, башка жерлерде, Пакистан, Кытай, Корея, ар жерде болуп калышы мүмкүн. Ажал келип калды.
Бүтін жерде туған uruğu жоқ, танышы жоқ. Аллаху акбар. Көзінен шашырап атқан, орып атқан кез өтті да қадағы. Ошол бір момент болды да. Ай, ушу мен айылында болсам ғана, туғандардың астында болсам ғана, екі сөз айтып алсам ғана, арманымды кімге? Қараса бұл башқа, башқа жақта. Өздері мейсілде түсіп тұрады башқа жақта. Бұны ғариб деп қой. Айтады, Мауту ғурбатин шахадатун. Бүтін жерде өлген адамдың өлімі шейіттік. Аллаху акбар. Қанша біздің машалла мекендештеріміз, бордоштарыбыз, біздің сабақ тұққандар толтырады әр жерде білет. Даже мен өзімден бір туғаным Россияда қайтыш болып. Шындайлар туғандар толтыра. Дағы башқа яқта. Шахадат. Табараниде риуаятында келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір күні мындай деді: Ма таудду шахид фикум. Тауддуна шахид фикум. Сілер шейит деп кімді есептейсіңдер өзі? Құлна я Расулаллах ман қутила фи сабилилlah. Сахабалар айтты, Алланың жолында өлтірілгенді, Алланың жолында, Алланың дini үшін өлтірілгенді, ушыны шейит деп айтамыз. Шынығы ең ұлы шахадат шейиттік мартаба ошол өзі. Пайғамбар айтты, инна шухада уммати идан лақалил. Андай болса мен үмметімде шейиттер өте аз болып қалады ғой. Алланың жолында жан берген адам тамаша емес. Ондайлар аз. Ошон үчүн пайгамбар айтты, инна шухада уммати идан лақалил. Андай болса мен үмметімде шейиттер өте аз болып қалады. Ман қутила фи сабилилlah, пайгамбар айтты. Kim Allah'ın yolunda öldürülse, fahuva şehid, al şehid. Al mutaraddi şehid. O жоғаржатан қолап düşüp жардан, этаждан қолап düşüp кетті. Өзін өлтірген емес оғы алын. Және қолап düşüp қалған. Бұлар ван нуфаса şehid. Төреттен өткендер. Nifas қаны кенде. Şehid. Nufasa. Şunu жосы төріп, андан кейін бала жаңа ойлады, нифастың қаны, нифас қаны деп қояды, ең көбі 40 күнге шейін. Ол ғариқ шахид, чөгіп кеткен. Судан өтем деп, чаба құранды бұндай чөгіп ал. Осул шахид, ол хариқ шахид, ол ғариб шахид. Осул дегені, мұндай дептерді бұны қату температура болып өтіп кеткен. Жосы ошол қату мұрдыбаштан су құйылғандар не деп қойды, грипповат етіп қатуынан өліп жүрді. Ұзақ болып кеткен. Жосы кебілер айтқан екен, өпке аурудан дейді. Қысқасы бұл да шейіт деп, андан кейін айтады, пажар күйіп кеткен. Ұқтап аттары пажар болып кетті, күйіп кетті. Шейіт дейді. Ал ғариб шахид дегені бөтен жерде өлген шейіт дейді. Аяқты Савабу ман мата бит таун. Эпидемияда өлген адамдың сауабы. Biz pandemiyada қойдық қой, бірінші эпидемияда башталды деген. Бұрыннан бірақ тарихта туғандар кітепте бұларды таун деп келеді. Эпидемия. Ваба деп қояды. Таунда өлген адамдың сауабы. Анас разияллаху риваят бар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ат-таун шахадату ликулли муслимин", раваху Бухари ва Муслим. Таун эпидемия. Біліп қойыңыз, әрбір мұсылманның шейітті шахадаты. Кім эпидемияда өле тұрған болса мұсылман, ал шейіт. Айшенеміз таун бойынша пайғамбарымыздан сұрадым дейді. Пайғамбарымыз айтты: "Кана азабан ябасухуллаху ала ман кана қаблакум".
Пайғамбарымыздан Айша энебиз сурап атат. Тоун боюнча, эпидемия боюнча не дейсиз дедилер. Мурда бул азап болчу дейт. Силерден мурда коомдорго Алла Таала буну азап катары жиберет эле дейт. Ваджаалахуллаху рахматал муминин. Менин үммөтүмө, имандууларга Алла рахим кылып жиберип калды дейт. Тоун некен? Рахим дейт. ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إلا كان له أجر شهيد رواه البخاري. Kim qaysi bende şu bir şaharda olsa anda oşol yerde bolup fayamkusu la yahruç deydi. Çıkpasa epidemiyadan çıkbaş gerek da. Ne olmuş gerek ya? Bir жерден екінші жерге барбаш керек та. Ал жерлері бұяққа келбесін, бұл жақтанлар тияққа барбасын. Шындай болды ма? Фаямкус ошол жерде турса, ла яхруч чыкпаса, сабиран, сабыр кылып отурса, мухтасибан, Алладан сооп үмүт кылып отурса, я'ламу, бекем ишенет, аннаху ла юсибуху, бекем якин менен ишенет. Неге? Менин башыма эмне жазылса ошо гана болот. Деп турган болсо, ошо шейиттин сообу болот дейт. Bu пока өлелек. Даже сабыр кылгандарга шейиттин сообу берилет. Орундан чыкпай үмүт кылып турса. Алла Таалам кабыл кылсын. İman менен өткөндөрдүн Алла Таала барын ырайымына алсын. Баарыбызды Алла Таалам туура жолдон адаштырбасын. Орозонун кафарасын төлөп бергендин эң оңой жолун айта кетинчи. Кандай ар кимге ар кандай да. Орозону эгерде бузуп алган болсо туугандар атайлап анда 60 күн ороза катар-катар кармап бериш керек. Ага таптакыр күчү жетпей турган болсо, анда 60 же бечаранын курсагын той кылыш керек. Эң алгачкы каза намаздарымды окуп баштадым. Ниетими төмөндөгүчө деп айтып атам. Багымдат намазынын 2 рекат парызын эң алгачкы калтырган казасын 1-2, 3 каза болгон намазын окууга ниет кылдым деп. Ушинтип улантып окуй берейинби? 10-23 деп. Жок. Каза окулганда угуп алыңыз. Сиз балагатка качан толдуңуз? Ошондо каза болгондо ошол кайсы намаз качан, кайсы жылы, кайсы ай, кайсы күн эсте жок да туурабы? Ошон үчүн оңой жолу ушундай. Менин мойнумдагы эң алгачкы багымдат намазынын фарызынын казасын окуганга ниет кылдым. Чүктү? Аллага маалым, периштелерге маалым. Бир сиздин ниетиңиз ушундай болду. Менин мойнумдагы эң биринчи жолу, эң алгачкы багымдат намазынын фарызы качан каза болгон? Мен эсимде жок дейсиз да. Канчанчы жыл, канчанчы күн экен. Бирок ошону сиз ниет кылып атасыз. Казасын окуган. Ошол сөздү пешимге айтат. Асырга, шамга, куптанга. Эртеси күнү деле, же ошо күнү деле кайра дагы багымдаттын казасын окусаңыз, ошо сөздөрдү кайра кайталайсыз. Себептен мына 10-н алгачкысы кайсы? Мына. Андан кийин алгачкысы кайсы болду? Мына. Андан кийин алгачкысы кайсы? Андан кийин кайсы? Алгачкысы кайсы болду? Алгачкысы эки калды. Алгачкысы кайсы? Мына. Бүттү. Бирок ошону сиз качан намаз окуп баштадыңыз? Вот ошол жылды санап коюңуз. Качан казасын окуй баштадыңыз? Аны санап коюңуз. Мисалы, мен 2000 жылы намазды окуй баштадым. Хорошо. Нажатан качан балагатка толгонсуз? 13 жаш. Так ошондо ортодо канча жыл окубай калдыңыз? 30 жашта баштаган экен. 17 жаш окубай калды. Түшүндүңүзбү? Эми 17 жылдын казасын качан баштадыңыз? 2025. Түшүндүңүзбү? Биринчи сиз маалым кылыңыз, сиздин мойнуңузда канча каза бар. Ан үчүн сиз балагатка качан толгонсуз, ошону тактап коюң. Кээ бирлери эсинде. Мен балагатка
14 жашында, же 15 жашында, же 13, 12 жашында. Эгерде маалым эмес, билбей атам десе, азын аласыз. 14 менен 15 шек болуп калса 14 аласыз. 14 менен 13 шектелип калса 13 аласыз. Чүнкү таптакыр эсимде жок болсо 12 алып кете бересиз. Дагы могул жактагы анан кийин качан баштадыңыз? Аны. Ошондо жыл чыгат. Канча чыгат экен? Мисалы 20 жашта намаз баштаган болсоңуз, 13 жашта балагатка толсоңуз, 7 жыл каза бар экен сизде. Түшүндүңүзбү? Эми 7 жылда мындай кылып жактакай бир нерсе жазып коюңуз. Дагы 25-жылы апрелде баштадыңыз. Акырын иншалла күн сайын жазып, Кудай кааласа көз кол батып, иншалла казасын окуп коет. Проблема жок. Намазды үйрөнүп жаткан кезде намаз китебин же брошюрасын карап окуй берсе болобу? Канча күнгө чейин карап окуш керек? Жаттай албай жатсак. Жок, намаздын учурунда болбойт. Намазды окуганга чейин жаттай бериң. Намаз 2 минутта. Ошондо бар мээңиз деген окуй бериң. Жаттабай эле. Ага чейин жаттаңыз. То есть карабай эле дегеним. Биздин мазхабта ушуну карап окуп мындай неме кылган сырттан таалим деп коет. Сырттан таалим алып намазды бузуп коет да. Ошон үчүн иншалла ага чейин эле неме кылыңыз мүмкүн болушунча. Анан эч чочулабаңыз. Биринчи кемчилдиктүү болот. Көчүп барып оңолот. Эжем кечке үшкүрө берет. Ошол наалыганга киреби? Үшкүргөн жакшы эмеспи бузуп атат? Жок, уш дейби, кысасы бир башкачараак чыгат да мындай. Дейби, кандай болор башка? Алхамдулилля деш керек ал. Алхамдулилля. Ата менен баланын ортосунда мамиле жок. Кантип аларды жараштырам? Экөө тең, көк беттигин бербейт. Кандай дуа кылсам сизден кеңеш? Эми бала мейли ата кичине эме экен, бала кичине эме болуш керек да эми, экен болуш керек. Уят да. Атаңа теңелип. Ата ар кандай сөз айтып коюшу мүмкүн. Мейли ата деле көк бет, бала деле көк бет. Жок, андай болбойт ал. Экон дуа Аллахумма аллиф байна кулубина деген пайгамбарыбыздын дуасы бар. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү бириктиргин деген. Ва аслих зата байнина. Я Алла, биздин өз ара мамилебизди оңдогун деген. Кудум ушу дуаны сиз кылыңыз. Я Алла, атам менен мына баласы ким? Сиздин иниңиз болобу, агаңыз болобу? Ошо экөөнүн я Алла жүрөктөрүн бир кылгын. Экөөнүн ортосундагы мамилени оңдогун деп эле дуа кыласыз. Пайгамбар айткан. Жана машалла балага экөөнү тең акырын кандай десем, сый урмат менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Жакшы жолдош туш келиш үчүн кайсы дуаны окуш керек? Кененирээк маалымат берсеңиз. Робби лима анзалта илейя мин хайрин факир деген дуа. Onu misali erkekler de okusa imandu kızga jolугуш, балдар okusa. Ошондой эле аялдар okusa imandu эркекке жолугуш. Экөөнү тең кетер. Мен зына кылып койдум эле, ал жаман ишиме аябай өкүнүп жатам. Эми үйлөнгөндө зына кылган кызга гана үйлөнө аламбы? Жок, андай эмес. Иншалла, эми мен зына кылып алдым, сен зына кылып алдың. Адашып өтө жаман иш кылдың, өкүнүп тоба кыл, садака бер, ыйлап дуа кыл. Аллага вада бер. Жаман чөйрөнү ташта, жаман досту ташта. Жакшы чөйрө, жакшы досту танда. Тобанын кабыл болгон белгилеринин бири бул дагы. Андан кийин анан мындай жаман үмүттө болбой, сен адашып болуп калсаң, мисалы, сөзсүз ошол зына кылган кызга үйлөнөт экенмин депчи. Андай эмес. Жакшы ниет кыл. Мен өз атам сөгүнүп сүйлөйт. Турмушка чыктык, кыздарын уятсыз сөз менен сөгөт. Жаман деле иштерди кылбайбыз. Апамы ажырашып эле кетиңиз дейбиз. Бирок көнбөйт. Элге уят деп, элди ойлоп жашаш туурабы? Эми өзүң кыздарды сөккөн, тим более тоба. Мына динсиздиктин кесепети, имансыздыктын кесепети. Болбосо ата өзүнүн кызын кантип сөксүн эле? Кыз бала, балага караганда көбүрөөк
көңілге, урматқа, сыйға лайық тұрады. Уыл бала қарағанда қыз баланыкі, қыз бала нәзік болады. Уыл баланы кішкене азмаз ұрышып қойшы мүмкін. Пияқ деп қатығырақ. Қыз балаға андай болбойт туғандар. Не дейт бұндай атаға? Алла хидаят берсін. Алла тура түшінік берсін, иман берсін. Шунun бардығын алыш үшін даватқа шықсын. Ана мана қарач, апаңар азамат екен. Ошынша сөккөнүнө, урушканына да қой, уят. Ел эмне дейт деп. Ажырашпайлы деп. Турмушка сабыр кылып, Кудай калса өтүп кетет бул күндөр. Бул толкундагы акырындай турган учуру бар деп, Нәрсе да? Пайғамбарымыз айтқан да. Аль-хая шубатуннан иман, уяттуулук имандын бир маанилүү бутагы. Кимде уят кетсе, ида фататкал хая ифал ма ши. Калаганын кыла берем. Уят кетти, бардык нерсе кетти дейт. Чечеше кой уят элге деп мынаке. Уяты бар аялда. Машалла. Менин орозодо 9 күн карызым бар, айыз келген. Эми Шаввал айында birinci 9 gün karız orozomdu. Andan keyin 6 күндүн орозосун кармагыча кайра этектерим келип калат экен, эсептесем. Ошол менен Шаввал айы бүтүп калат экен. Ошон үчүн birinci 6 күн орозону кармай берсем, карыз орозону кийин жыл ичинде кармасам болобу? Рахма. Жок. Birinci карызды кармаш керек. Карыз ал фарыз. Карыз ал фарыз. Карызды кармасаңыз, анау 6 күн орозон кармаган сообу бар го. 6 эмес, 6 миллион күн кармасаңыз, карыздын сообуна жетпейт, билип коюң. Ал фарыз да. Нафил фарызга жетпейт ал. Ал карыз. Алла Таала фарыз боюнча сурайт, нафил боюнча сурабайт ал. Ал милдеттүү эмес ал. 6 күн мисал орозо кармабасаңыз, эрте кыямат күнү сизди ал Шаввалдын 6 күнү эмне кармаган жоксуң деп Алла Таала суракка тартпайт, билип коюң. Рамазан айтыкын кармабадыңбы? Бул чатак бул. Иддатун мин айямин ухар. Алла Таала айткан, оорунун себебинен, сапардын себебинен эгерде Рамазан айдын күндөрү каза болуп калган болсо, кийин башка күндөр, андан кийинки айда кармап берет. Эми сиз азыр Шаввалдын 6 айын кармап, анан жыл бою кармап, гарантия жок да, дүйнөдө бар жокпузбу? Ошон үчүн эгерде Шаввалга үлгүрбөй калсаңыз, кыжалат болбой эле коюң. Ал нафил ал. Вакыт болуп калды. 3 мүнөт бар. Устаз, сизге бир суроом бар эле. Мен өзүм Кыргызстанда туулгам. 2017 жылы Россиянын гражданствосын алып, 2018 армияга кеткем. 2020дан бери контракт менен служба кылам. Согуш башталгандан бери согуштамын. Кудайым өзү сактасын. Бирок каза болуп калсам кандай болуп калат? Аллах акбар. Сурооңуз кыйын. Эми анан көрөк, мына эми өзүңүз армияга кетип, милдетиңизди, ошо кызматыңызды аткарыпсыз. Контракт кылбай эле баса бербейсизби? Бүт эмне алат? Контракт эми акчага кылгансыздар. Ал жердеги согуш бир диний, бир чоң каза, бир исламий нерсе эмес аябы. Ачык эле айтайын, анча-мынча капа болсо капа боло бересиң. Саясат ал. Дүнүйө ал. Кем байлык, дүн байлык деген бардыгы бар. Курал жарактардын, адамдын канын кадыры жок. Ошон үчүн мен жеке кеңешим мен сизге айта турган. Ошол жерде эми алхамдулилла мейли, мисалы Россиянын гражданствосын алгандан кийин ошо жарандык милдетиңизди, кызматыңызды өтөдүңүз. Бүттү. Зачем контракт менен бардыгы согуш жүрөсүз? Анан көрө Кудайдан тилеңиз дагы, тооба кылыңыз дагы, контракт эми сөз эме кылганда сизде ham кое бербесе керек. Эгер расторг контракт боло турган мүмкүн болсо, анда сразу кылып, акырын эсен аман бияка келип жашаңыз. Себеп дегенде, өзүң өлүп калышың мүмкүн. Же болбосо бирөөнү өлтүрүшүң мүмкүн.
Таксыр мен баламды медресе окутайын дедим эле, ошого сизден кеңеш сурайын дедим эле. Кайсы медресени сунуштай аласыз? Азыр жакшы, сиз каяктан жазып атасыз мен билбейм. Ошто болсо ал жакта да медреселер бар. Жалал Абадта медресе бар, Баткенде медресе бар. Көлдө, Нарында, Таласта, барчада медресе, чүйдө толтура бизде. Бишкекте андан дагы машалла. Карап көрүңүз иншалла, сунуштай турган медресе. Арчевишке алып барсаңыз болот. Жакшы медресе, балдар окуп аткан. Мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап. Устаз, жаназага даарат албай барса күнөө болбойбу? Даража кандай? Дараты жок окуйбузу. Дарат менен окулат жаназа. Жакшы эстеттиңиз, мына суроо жакшы берилип калды. Тугандар, мына жаназа как раз бүгүн темабызда жаназа, өлүктү жуу, тияк-бияк болуп калбадыбы? Жаназага дарат алып барыңыз. Кээ бирлер ушу көп машалла мындай эми жаштарыбыз Кудайга шүгүр азырчы, дарат алганды билет, түшүнөт сразу. Бир 50, 60, 70-теги аксакалдар кичине неме болуп калып атат да. Дараты жок туруп калып атат да. Айылдарда дарат менен эле, шаарларда ушу дараты жок туруп калып, анан кийин намазга тур дегенде тура калып, намазды даратсыз окуган жакшы эмес да, болбойт да, ал өтпөйт да. Эми ошол досуңуз болсо керек, кудагыңыз болсо керек, өлүкчү. Же таанышыңыз болсо керек, хотя бы ушу акыркы сапар. Мындан кийин сиз менен эч кандай байланышы болбойт. Ушу акыркы байланышты дарат менен туруп койсоңуз бир, жакшы эле болмок го дейм, Ушу даратсыз эми ушинтип узатасызбы? Сиздин жакшылыгыңыз ушул болду. Дарат алсаңыз өзүңүзгө эле пайда. Жаназага машалла намаз окуйсуз. Өлүккө канча пайда, канча дуасы. Билип коюңуз, даратсыз намаз эмес, намаз өтпөйт. Намаз окуган жоксуз жөн. Ошон үчүн дарат алып буяктан барыш керек жаназага. Анын үйүнө барып алып анан кийин дарат издеп жүрөбүчү. Буяктан дарат алып барыш керек. Бир маселе бар, угуп алыңыз. Эгерде даратыңыз менен баргансыз, вдруг дарат сынып калды. Эми сууга дарат алып барып келейин десеңиз, жаназа окуп бүтүп коет. Ошол учурда таяммум дейт. Не деп коет? Таяммумга уруксат берет. Таяммум кандай? Бир таш болсо, ташты кармайсыз, бисмилля Аллаху акбар. Же болсо кум болсо деле, же кесек болсо, же мындай дуалы деле, эме болсо, чаң болсо болду. Дейсиз дагы бисмилля деп туруп, ниет кылып, бетиңизди мындай бисмилля мындай кылып коесуз, дагы мындай кылып, колуңузду менен чечесиз. Азыр көрсөтөйүн анда. Аны эртең көйнө десек кылып жүрбөсүң. Адамдарга айтып берсең болбойт экен. Мындай кыласыз да. Колду мына чаң да, кол чаң. Бул жагын алып келесиз, мындай бияка чейин, чыканага чейин. Мондай кылып туруп, кайра үстүнөн алып барасыз. То есть ылдый жагы дагы, бул жагы да эки жакта болду да. То же самое буга да мындай кыласыз. Бүттү. Эми ушун жаназага тура бересиз. Түшүндүңбү? Эгерде бул качан, дагы айтып коеюн, качан сиз даратыңыз бар эле, жаназа мына башталып атат дегенде, даратыңыз сынып калды, дарат алып келгенге чейин жаназа бүтүп калат. Ошол учурда гана. Эгерде барып алып келгенге чейин жаназа башталып элек болсо, анда бул таяммум өтпөйт. Хорошо? Бүттүбү? Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан. Аллахым баарыбызды жакшы кылыкты каалоочулардан кылгын. Пайда жеткирүүчүлөрдөн кылгын. Мусулмандардын я Алла кайгысын бөлүшүүчүлөрдөн кылгын я Рабб. Баарыбызга ыймандуу, ынтымактуу, уяттуу жашоо бергин. Аллахым эки дүйнөбүздү абад кылгын, рызкыбызды кең кылгын, эч кимге корзар кылбагын, даражабызды бийик кылгын, баарыбызды берешен баатыр кылгын. Мусулмандардын башын бир кылгын, я Алла, үстөмдүү кылгын я Рабб. Бардык инсандарга хидаят берген, ооруларга шифа берген, өткөндөргө райым кылып, жайын жаннаттан кылгын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амин би рахмат. Lagos keşke takip edeyim.